Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер, замандаштар. Мен сиздер менен Кыргыз Билим Берүү Академиясынын илимий кызматкери Алымбаева Бермет Бекешевна. Бүгүнкү вебинарда өтө турган сабагыбыз үй бүлөдө ата-эненин тарбиясы, анын балдарга тийгизген таасири аттуу теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Эмнеге бүгүн бул теманы алдык? Анткени ушул кыйчалыш учурда балдар үйдө онлайн менен окуп жатышат. Ата-энелерге сөзсүз түрүндө психологиялык кеңештер суу менен абадай зарыл. Балдарды тарбиялоону айтаардан мурда мен Чыңгыз Айтматовдун эң бир жакшы сөзүн эсиме келтирдим. Адам баласы бул жашоого бир жакшы иш кылганы коомго жакшы тарбиялуу бала берүү деген сөзү. Ошол себептен ата-эне балдарын кичинекейинен баштап бүт тарбия процессинде жакшынакай кылып тарбиялап өстүрүш керек деп айтат элем. Кымбаттуу ата-энелер, балдарыңыздарды баардыгыңыздар окуусуна, ден соолугуна кайдыгер карабаңыздар. Ар бир мүнөтүн көзөмөлдөп, жакшы маанай тартуулагыла. Азыр ушундай кырдаалда ата-эне мугалим да болуп атат, ата-эненин да ролун аткарып атат. Бирок ошого карабастан баланы бул жашоого жараткандан кийин ата-эненин милдети бул жашоодо балага эң чоң белеги бул татыктуу тарбия деп ойлойбуз. Ошон үчүн айтат, куш уядан кандай баягы эмнени көрсө, ошону алып учат деген, алып чыгат деген. Ошол сыңары бала үй бүлөдө ата-эненин тарбиясын көргөн бала сөзсүз түрүндө коомго өзүнүн ордун көрсөтө алат. Кандай инсан болуп чыга алат. Мунун баары ата-энеге байланыштуу. Ошол үчүн айтат турбайбы? Ата-эне бул өмүр башаты. Бул тирүүлүктүн, жашоонун ата-эне тиреги деп. Азыр эми бизге суроолор бар экен ата-энелерден, ошону угуп көрсөк. Сабырова Эльзада Сыдыковна, ата-эне. Саламатсыздарбы? Мен ата-эне катары суроом бар эле. Биринчи суроом бул баламды өтө эркелетип алыптырмын. Ошол кырдаалдан чыгыш үчүн сиздердин жардамыңыздар керек. Жакшы. Азыр бул сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Азыр көп ата-эне балдарын өзгөчө эркелетип, аябай жакшы көрүп, ашыкча мээрим төгүп атат. Бул туура эмес го деп ойлойм. Анткени баланы эркелетип, ою менен болуп, сөзү менен болуп, айт электе бүт баягы эмелерин аткарып, чеги жок кыскача эркелетип атышат да балдарын. Ошол себептен бала өтө мажүрөө болуп калат. Өзүнүн ою менен эч бир ишти кылбаганга аракет кылып калат. Ошол себептен мен айтып кетет элем, баланы анын үстүнө кээ бир учурда баланы өтө да эркелетсең, бала агрессивдүү да болот. Менин гана айтканым туура, мен гана кылышым керек дегендей, менин гана сөзүм туура дегендей. Ошого мен айтып кетет элем, баланы өтө эрке үйрөтпөш керек. Өзүнүн бир чеги болуш керек, баланы да эркелетиш керек, бирок өзүнүн чеги менен. Негизинен өтө эркелетүү деген сөзгө мен каршымын, анткени баланы эч качан өтө эркелетүү болбойт. Бирок кеп кантип эркелетүүдө. Биринчиден, эгер биздин эркелетүүбүз эмоционалдуу багытты алса, мисалы үчүн баланы өбүп, кучактап, боорубузга кысып, баланы менен маектешип, ага көңүл буруп, баланын оюн уккан болсок, бул негизинен көп да болбойт. Тескерисинче, мээрим алган бала кийин ошол мээримди башка элге бергенди дагы үйрөнөт. Бирок дагы экинчи нерсе бул көбүнчө ата-энелердин катасы болот да. Баланы мотивация кылууда, баланы тарбиялоодо көбүнчө акчалай, болбосо материалдык байлыктарга мындайча айтканда багыт кылып коюшат экен да. Ошол нерсе туура эмес. Анткени баланы манипуляция кылууга көп нерсени үйрөтүп коет экенбиз. Көбүнчө ата-энелердин өзүнүн туура эмес подходунан болуп калат экен да.
Экинчи суроом бул 4 балам бар. Ошол балдарга азыркы учурда кандай таалим тарбия бериш керек? Тарбия башаты үй бүлөдө деп айтабыз. Ар бир ата эне баласын жакшы гана болсун каалайт, чыгаан бир адам чыкса деп ойлойт. Анан ошол себептен баланы курулай эле, жөнөкөй эле бир сөздөр менен айта бербестен, балага өзүбүз да үлгү болушубуз керек ата эне. Кандайча? Мисалы, ата энени көрүп, апаны көрүп кыз өсөт дейбиз. Атаны көрүп уул өсөт дейбиз. Эне кичинекейинен баштап кыз балага өзүнүн жасаган ишин, кылган иштерин, өзүнүн мамилесин элге, мисалы деген күйөөсүнө кылган мамилесин, тууган уруктарына, коңшу колоңдоруна, үй ичинде кылган иштерин бүт бардыгын кызынын көз алдында дайыма ушул болуп турат да. Анан ошондо кыз бала энеден көрүп тарбия алат. Анткени эртең эне келечектеги жубай, бирөөнүн келинчеги болот. Ошондой күйөөсүнө мамиле кылат. Келечекте эне ал деген балдарына ошо өзү ата энеден кандай тарбия алса, ошол тарбиясын өзүнүн балдарына бергенге аракет кылат. Ал эми ата деген бул эркек баланы тарбиялаш керек, күчтүүлүккө, кара жумушка. Анткени эртең ал үй бүлөнү бага турган инсан болуп чоңоет. Патриоттулукка даярдаш керек. Ошол себептен ойлойм, ата эне бул деген үлгү, баласынын үлгүсү. Эгерде ата эне жакшы болсо, сөзсүз түрүндө бала да ошондой болуп тарбияланат деп ойлойм. Мен жогоруда айтып кеткендей эле, балдарды тарбиялоодо эмоционалдуу байланышка, үй бүлөлүк баалуулуктарга бага жасашыбыз керек да. Андан кийин негизинен бала тарбиялап атканда ата энелер өздөрү модель болуш керек. Ата энелер өздөрү үлгү болуш керек. Анан сөзсүз түрдө бала тарбиялоодо ар бир үй бүлөдө эрежелер болуш керек. Бул эрежелер балдар менен чогуу отуруп, чогуу сүйлөшүлүп, анан кабыл алынган болсо, ошол эрежелер жакшы иштейт. Анан дагы айтып кетүүчү нерсе, бала тарбиялоодо эч качан зордук зомбулукту колдонбошубуз керек. Анткени зордук зомбулук колдонсок, баланын терс жүрүм турумун бул кайра күчөтүшү мүмкүн. Ошондуктан эч качан зордук зомбулук колдонбошубуз керек. Биринчиден, экинчиден үйдө система болуш керек. Бирок бул системада бир эле балдар эмес, ата энелер кошо, мындайча айтканда, участие кылыш керек да. Ошондо гана балдардын тарбиясы жакшы болот. Үчүнчү суроом болсо, чоң балдарым менен кээ бир учурда келишпестиктер болуп калган учур болот. Ошол кырдаалдан кантип чыгыш керек? Психологдун сөзсүз түрдө жардамы керек. Бул жерде эмоционалдык баарлашуу жок болуп атат ата эне менен балдардын ортосунда. Ошон үчүн азыр баягы келишпестиктер көп болуп атканы ошол. Баягы ар бир баланын кичинекейинен баштап чоңойгонго чейин жан дүйнөсүндө бир кубанычы бар, бир сыры бар. Аны бирөөнө айтыш керек. Кимге айтыш керек? Аны сөзсүз түрүндө эң жакын адамы ата энесине айтыш керек. Бирок көп учурларда ата эне бала жүгүрүп келип өзүнүн бир сөзүн айтайын десе, турчу нары, оозуңду бас, сүйлөбө мага тоскоол кылба деген бир жаман сөздөр менен баланын табиятындагы эмоциясын басып коет, кагып коет, силкип коет. Анан бала ошону менен унчук албастан басып кетет. Мындай сөз бар го, чайнекти деле оозун жаап алып, кечке чейин кайната берсек, бул жерде чайнек же жарылып кетет, же капкага атып кетет. Ошол сымал бала деле. Эгерде ичиндеги жан дүйнөсүндөгү өзүнүн сырын эч кимге айта албаса, ата энесине айта албаса, кубанычын, сүйүнүчүн, ал бала аябай түнт болуп калат. Ал кээ бир учурда оорукчан да болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен мен айтат элем, баарлашуу көп болуш керек ата энеде. Бала менен анын ички дүйнөсүндө көйгөйүн билиш керек. Эмнеге кызыгат бала, эмне ичинде көйгөйү бар. Мына азыр акыркы учурларда көп эле угуп жүрөбүз, балдар үйдөн качып кетип атат. Ата энесинен качып кетип атат. Бул эмне себептен деп ойлойсуздар? Бул мындайгы деп мен жооп берет элем. Анткени күндө туура эместик, келишпестик болгондо уруша кетишет ата менен эне балдары менен. Күндө уруша бергенден, күндө сабай бергенден бала тажап, заарканып, үйүнө да келгиси келбейт. Анан үйүнөн кача баштайт.
үйүнөн кача баштаганда бул 10 күн же бир 15 күн ошо өзүнө окшогон балдарга кошулуп алып талаалап, талаада конуп, ар кайсы жерде жүрүп, кээде уурулукка да барып, кээде жаман бир жолдорго да түшүп кетет. Мына азыр көп эле учурда ошондой болуп атпайбы? Анан ата энелер баягы сураштырып, эптеп таап келип үйүнө камап коет баласын. Камап койгон күнү деле баягы жакшы сөз болбосо, ата эне менен баланын ортосунда бир баарылашуу болбосо, ал бала кайра качып кетет. Анан мына ушул жерде мен ойлойм, ата эне кечке чейин эле балдарын күнөөлөй бербестен өзүнүн да бир мүнөзүн өзгөртүш керек. Кандай кылып өзгөртүш керек? Ал деген балага жакшы мамиле кылыш керек, жакшы бир назик мамиле кылыш керек, мээрим чачыш керек. Эмне үчүн баягы эненин мээрими балага аябай керек деп айтабыз. Анткени мээрим бала менен эне экөөнүн ортосунда жакын болот экен. Сен менин балам, эң азамат баласың. Мен сени менен сыймыктанам. Мен сени жакшы көрөм. Сенден үмүттөнөм деген бир жакшы сөздөрдү айтса, бала каяктан качат үйдөн? Ал албетте сабактан кийин үйүнө шашат, ата энесине шашат, өзүнүн ички дүйнөсүн, жакшы бир ойлорун, кубанычынын баарын ата энесине айтканга шашат. Ошол себептен мен ойлойм, баарылашуу көбүрөөк болуш керек. Балдарыңардын дагы ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн түшүнө билишиңер керек. Чоңураак балдарыңыз негизи өспүрүм курагына келген учур экен. Бул өспүрүм курагынын өзгөчөлүгү. Анткени өспүрүм курагынын өзгөчөлүктөрүнүн бири бул бала өзүнүн биринчи мен деген, мындайча айтканда, позициясы чыгып баштайт. Экинчиден, балага үй бүлөнүн ичиндеги адамдар эмес, сырттагы достору, курбулары, классташтары абдан маанилүү болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз өспүрүм балдарыңыз менен бир аз ата эне гана болбостон тарбиялоо стилиңизди алмаштыруу зарыл. Дос болгонго аракет кылыңыз, баланын оюн укканга аракет кылыңыз. Бир нерсе чечим кабыл алаарда сөзсүз түрдө баланын оюн суроодон, баланын оюн сөзсүз түрдө суроону унутпаңыз. Акыркы суроом бул болсо, азыркы учурда технологиянын өнүгүүсүнүн негизинде телефон, компьютер, ушул нерселер абдан балдар үчүн зыяны көбүрөөк болуп жатат да. Балдар көбүнчө агрессивдүү келип чыгып атат. Ушул кырдаалдан да чыгыш үчүн сиздердин жардамыңыз керек. Азыр чынында балдар заман талабына баягы эле эмес, келечекте ал кандай инсан болот, ошого карата тарбиялашыбыз керек деп ойлойм балдарды. Баягы азыр чынында маалымат аябай көп. Маалымат баягы интернеттен жаштар көп алып атат. Бирок биз ата эне балдарга ошону көзөмөлдөшүбүз керек. Мисалы азыр сабак окуп атышат. Интернет менен көп пайдаланып атат, телефон менен көп пайдаланып атат. Ата эне, мен ойлойм, жанында көбүрөөк отуруп, кереги жогун баягы көрсөтпөстөн, керектүү гана жакшы маалыматтарды чогуу бирге окуп, чогуу бирге даярданышса аябай жакшы болмок. Анткени баягы көрүп атпайбызбы? Азыр көп эле учурда балдар кечке чейин колунан интернет түшпөйт. Бош убакыт жок ошо интернет менен. Ушул жерде мен айтып кетет элем, ата эне ар бир баланын баягы убактысын бөлүп коюш керек болуп атат да. Мисалы сабак учурунда только сабакты караш керек. Андан кийинки учурда эмгекке көбүрөөк басым жасаса деп ойлойм да. Баягы кыз бала үйдө энеге жардам берип, эркек бала сыртта атага жардам берип. Анткени азыр көрүп жүрбөйбүзбү? Көп эле баягы туура эмес маалыматтарды окуп алып, даже сабакка көңүл бургусу келбей калышты балдар. Кечке чейин эле ошо интернет менен отура берет. Жаш балдар да, чоңурагы дагы. Мен өзүм эле бир практикамда көргөн нерсемди айткым келет да. Бир жолу баягы жумушка кетип атсам, алдымда бир окуучу бала кетип баратып, баягы ушунчалык интернетке аябай кызыгып калгандыктан
тиги алдындагы столбону көрбөй сүзүп алды. А мына ушундай учурда көп балдар азыр эмне болуп атат? Азыркы балдар деген машиненин алдында калып атат. Же болбосо дагы бир нерсени сүзүп алып атат. А буга сөз түрүндө мен ойлойм, ата эне кеңеш бериш керек. Ата эне айтып туруш керек. Ооба, компьютер керек, интернет керек, бирок анын зыянын дагы, анын пайдалуу жагын дагы көбүрөөк айтса аябай жакшы болот эле.